Bâb kavlillâhi teâlâ inneke lâ tehdî men ahbabte velâkinnallâhe yehdî men yeşâ. Бұл аятты алып келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Чынында сен өзің жақсы көрген адамдарды ғана хидаятқа баштай албайсың. Бирок Аллах Таала кимди кааласа ошону хидаятка баштайт dedi. Бұл бөлүмдө дагы жанагы эле бөлүмдөргө толуктоочу. Жанагы бөлүмдө пайгамбарыбыз биринчи эч кандай пайда зыян бере албайт. Пайгамбарыбыз дагы Аллахтын уруксатынан кийин гана зыян шафаат кылат деп айттыбы. Эми бул бөлүмдө ошону толуктоочу айтып атат. Жада калса пайгамбарыбыз бул дүйнөдө дагы тирүү кезинде дагы өзү каалаган адамдарын тандап туруп эле хидаятка баштай албайт дейт. Өзүнүн атасы болсо дагы, апасы болсо дагы хидаятка баштай албайт. Ким Аллах Таала кимди тандаса, мына ошону гана хидаятка баштайт деди Аллах Таала. Хидаят деген эмне мааниси? Хидаят деген бул эки мааниде келет. Hidayet delale ve irşad, hidayet tevfik ve ilham деп коет. Биринчиси туура жолду көрсөтүп берүү. Бул туура жол. Муну кылсаң тозокко барасың, муну кылсаң бейишке барасың, арам адалды баяндап берүү. Бул биринчиси, хидаяттын мааниси. Туура жолго үгүттөп багыттоону айтат. Бул биринчи мааниси. Экинчи мааниси ошол туура жолду билгенден кийин, арамды билгенден кийин, адалды билгенден кийин ошого амал кылуу, жүрөгүңө ошону кабыл кылууну салуу бул Аллахтан болгон тавфик, ийгилик. Аллах Таала кимдин жүрөгүнө салса, кабыл кылууну салса, мына ошолор гана хидаятка келет. Кимдин жүрөгүнө салган эмес болсо, ага күндөй ачык кылып бүт чындыкты көрсөтүп берсең дагы баш тартып тура берет. Ошон үчүн алымдар айтат, кимге Аллах Таала хидаят берген болсо, туура жолго баштаган болсо, туура жолдон дагы мына канчалаган миллиарддаган адамдар бар. Чынбы? Ошолордун ичинен мусулман кылды. Мусулмандардын ичинен дагы сүннөткө баштап, Куран сүннөттүн негизинде жүрө турган болсо, мындан өткөн байлык жок. Мындан өткөн байлык жок. Аллах Таала эң чоң жакшылыгын берипти дейт да. Көпчүлүк адамдар муну байкабайт, ушундай жүргөндө байкашпайт. Сүннөттүн үстүндө, тавхидтин үстүндө жүрөт, бирок эмне? Аллах Таала ага эчтеке бербегендей эле. Көпчүлүгүбүз эмне? Аллах Тааланын жакшылыгын бир гана акча менен эсептеп калганбыз. Акчаң көбөйсө, Аллахтын жакшылыгы келатат дегендей. Акчаң жок болсо, Аллах Таала мага эч кандай жакшылык бербеди. Акчадан кыйналып калсаң эле Аллахтын жакшылыгы жок дегендей сезимдер пайда болот да. Чыныгы байлык, Аллахтын ырыскысы, Аллахтын байлыгы адамдарга ар кандай болот. Кээ бир адамдарга иман берет. Бул эң чоң ырыскыдан. Туура пайдалуу илим берет. Бул эң баа жеткис ырыскылардан. Анткени пайдалуу илим, тавхидти үйрөнсөң, суннаны үйрөнсөң, сен пайгамбарлардын мурасын алып атасың. Пайгамбарлар эмне? Алар алтын күмүш мурас калтырбайт, алар илим калтырган дейт. Кимдекен фаман ахазаха факад ахаза бихаззин вафир. Кимдекен ошо пайгамбарлардын мурасын алган болсо, мына ал чыныгы чоң үлүштү алыптыр дейт да. Демек, Аллахтын берген неаматтарынын эң жакшысынан бул ошо тавхидке баштаган болсо, сүннөткө баштаган болсо, ошол хидаятка баштаган болсо. Элестетиң эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абасы жана Абу Талиб не болгон? Пайгамбарыбызды мушриктерден ушунчалык коргогон. Аны менен чогуу жада калса жана санкцияга кирип 3 жыл ачачылыкта чыдаган. Бүт кыйынчылыктарга чыдаган. Акырында өлөрүндө кафир болуп өлүп калды. Пайгамбарыбыз ушунчалык ыйлап күйүп келип айтып атат. Я амми кул ла илаха иллаллах калиматан ухаджу лака биха индаллах. О аба деди. Бир сөз айтып койчу, кыямат күнү мен сага Аллахтын алдында ушу менен карманайын, ушу менен жардам берейин дегенде, ал жанындагы жаман достору азгырышып, кафир бойдон өлүп калды. Пайгамбарыбыз да пайда бере албай жатса, демек бул тавхид деген баа жеткис бул байлык. Баа жеткис байлык десең, эми көпчүлүк адамдар ушундай айтсаң, эми жөн эле баа үгүттөгөн сөз деп айтышы мүмкүн да. Чынында бул баа жеткис. Кандайча десеңиз, мисал үчүн, сизге $1,000,000 берем, бирок эмне бутпарас болосуң десе, кыласыңбы? Бутпарас бол. Же болсо бир жөөт болосуң, яхуди болосуң, пайгамбарды Аллах Тааланы сөгүп жүргөн бир жөөт яхуди болосуң, кыласыңбы ошону? Бул баа жеткис нерсе. Элестет, сага миллиардтарды берсе дагы, бирок эмне Аллах Таала адаштырып койгон болсо, ошо тавхидтен, суннадан адаштырып койгон болсо, бир Аллахты сөгүп жүргөн, бир Аллахтын динине душман болуп жүргөн адам болуп калсаң, кандай жаман нерсе бул? Же болбосо бир кайдагы христиандердей болуп, креске сыйынып жүргөн болсоң,
же буддисттер болуп ташка отко сыйынып жүргөн болсоң, мындан өткөн жаман нерсе жок да. Ошон үчүн бул нерсе биз өзүбүздүн кыйындыгыбыз менен келип аткан жок. Ата тегибизден калган мурас эмес, Аллах Тааланын берген ийгилиги. Хидаят деген ушундай болот. Биринчиси ошо пайгамбарлар, илимдүүлөр туура жолду баяндап көрсөтүп берүүсү. Экинчиси ошо туура жолду билгенден кийин ошону кабыл кылууга Аллах Таала ийгилик берүүсү. Кээ бир адамдар бар, Аллах Таала ийгилик бербесе, жүрөгүнө салбаса, канчалык ачык айкын көрсө дагы эч кандай кабыл кылбай жүрө берет. Муну көрүп атпайбызбы? Кээ бир ахли бидатчылардан же болбосо кээ бир мушриктерден ушул кылган нерсесин ачык айкын баяндап берсең деле четке кагып кете берет да, көрүп турса деле, билип турса деле. Андан кийинки далилди эскерип атат. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. Sahih hadiste келет дейт. Ибн Мусайиб деген риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Абу Талиб абасына өлүм келгенде пайгамбарыбызга келди дейт. Анын жанында Абу Умайя менен Абу Жахил бар болчу дейт. Бул мушриктердин башчыларынан. Ошолор бар болчу дейт. Ал айтты, о Аба деди, ла илаха иллаллах деп айткын, Аллахтын жанында мен сага ушу менен пайда берейин дегенде, берки экөө достору атаргаба миллат Абдул Мутталиб. Сен Абдул Мутталибтин дининен, өзүңдүн атаңдын дининен кайтып кетесиңби деди. Фаада алейхи наби саллаллаху алейхи вассалам фаада факана ахира ма кал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы кайтарып айтты. Алар дагы кайтарып айтты. Ошентип атып, ал акыркы сөзү кафырлыкта Абдул Мутталиб атасынын дининде өлүп калды дейт. Ва абан якула ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах айтуудан баш тартты. Факала наби саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ла астагфиранна лака ма лам unha анк." Өлүп калгандан кийин айтты: "Эгерде Аллах Таала мени кайтарган эмес болсо, мен сага Аллахтан кечирим сурап, истигфар кылып, дуа кылам" дегенде, Аллах Таала ушул аятты түшүрдү. "Ма кана лин-набiyyi валлазина аману ан ястагфиру лил-мушрикин валау кanu ули qurba." Пайгамбарга дагы, иман келтиргендер үчүн дагы мушриктерге кечирим сурап, истигфар кылган болбойт, алар жакындар болсо дагы. Эстет, ушул аяттан канчалык иман берген болсо, тавхидте болсоң, канчалык бактылуу адам экенин сезсең болот да. Мушрик болсоң, бала чакаң эч кандай пайда бербейт. Өлүп кеткенден кийин артынан дуа кыла албайт, истигфар кыла албайт. Эстет. Аллах Тааладан кечирим сурап, эч кандай сага пайда бере албайт. Иманың менен өлгөн болсоң, канчалаган жакшылыктар жетип турат. Өлгөндөн кийин дагы. Айтты, пайгамбарга дагы иман келтиргендер үчүн дагы эч кандай истигфар кылып, мушриктерге кечирим сураган болбойт деди. Ва анзалаллаху фи Аби Талиб. Абу Талиб жөнүндө ушул аят түшүрдү. Иннака ла тахди ман ахбабта валакинналлаху яхди ман яша. Чынында сен өзүң жакшы көргөн адамдарды хидаятка баштай албайсың, бирок Аллах Таала кимди кааласа, мына ошолорду хидаятка баштайт деди. Эми бул жерде маселе аятта айтып атат. Иннака ла тахди ман ахбабта. Чынында сен өзүң жакшы көргөн адамдарды хидаятка баштай албайсың деди. Бул аяттын тафсирини алымдар эки түрдүү түшүнүшкөн. Сен хидаятка келүүсүнү, туура жолго келүүсүнү жакшы көргөн адамдар деген мааниде, биринчи. Адамдын өзүн жакшы көрүү эмес, ошонун хидаятка келүүсүнү жакшы көргөндөр деген. Түшүнүктүүбү мааниси? Паланчы хидаятка келип калуусуну жакшы көрөсүң. Ошону баштай албайсың. Аллах Таала өзү каалаганын баштайт дейт. Экинчи мааниси болсо, бул экинчи мааниси адамдын өзүнү жакшы көргөн. Сен өзүң жакшы көргөн адамдарды хидаятка баштай албайсың, Аллах Таала каалаган адамдар баштайт дейт. Эми экинчи мааниси, бул алымдардын арасында тафсирде ушундай эки түрдүү тафсирлешкен. Экинчи маанисинде болсо, сен өзүң жакшы көргөн адамдарды баштай албайсың деген болсо, шариатта кафырларды жакшы көрүүдөн четке какканжынбы? Кандайча бириктиребиз бул аяттар менен дегенде, алымдар айтышат. Шариатта бирөөлөрдү жакшы көрүүдөн, кафыр боло турган болсо, мушрик болсо, аны жакшы көрүүдөн четке каккан да. Бул аяттын мааниси жана бул аят менен бириктирүү жолу алымдар айтышат. Шариатта туура аларда дининде жакшы көрсөң болбойт. Диндеги жакшы көрүү деген болбойт. Табигый жакшы көрүү болсо, ал тыюу салынбайт. Табигый жакшы көрүү деген кандай? Сен атаң болушу мүмкүн, балаң болушу мүмкүн, аялың болушу мүмкүн, бир тууганың болушу. Ошо бир туугандыгы үчүн жакшы көрөсүң. Атаң болгон үчүн сезимдер менен жакшы көрөсүң. Апаң болгон үчүн жакшы көрөсүң. Бул шариатта четке кагылган эмес. Мисалы үчүн шариатта
Ahli kitaptарды, Nasrani Yahudilerge oşolardyň ayaldaryna üýlengenге urusat berer. Çymby? Emi Allah Taala aytat: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma." Allah Taala'nın ayatlarından ne silerge özüňörden bolgan ayaldardy çağırıp berdi. Oşolor menen turuktuu bolup jaşaýoňar üçin jana silerdiň ortaňorda jaşy görүү, muhabbat, süýүү paýda kıldy deyt da. Demek sen kitabiya oşol kafir müşrik bolsa da üýlensöň, aga bolgan ayalyňa bolgan jaşy görүү bolot. Demek jaş görүү degen egerde tabiği jaş görүү bolsa, jön ele tabiği jaş görүү, dinindegi jaş görүү emes, bul şeriatda tıyığı salınbayt. Andan keyinki mesele müşriklerge, kafirlarga istiğfar kılgan bul icma bolgon, alımların arasında icma, talaşsız bir pikirge kelişken aram ekendiginde. Al kafirдin kanday türü bolbosun, Nasrani bolsun, Yevrey bolsun, butparast bolsun, kanday bolsa dagın alarga kechirim suroo, istiğfar kılуу bul ne? Aram şeriatda. Bul жерден bileriz ki bir adaşkan cemaatlar, ki jerde çoğun dini alımı degen taandık bolgan emeler dagın Yahudilerge, Nasranilerge, janандай Hristiyanlar, poptor ölüp kalsa, oşolorga Allah Taala'dan kechirim surap dua kılıp жүрөt. Bul degen dünyada belgilүү bolgon ilimdүү degen kebir adamlar ушундай кылышат да. Poptor ölgөн bolsa Allah Taala anı keçirsin dep dua kılışıp atat. Bul şeriatda alımların arasında bir pikirge kelişken hiç kanday talaşsız bolgon, icma bolgon oşol aram ekendiginden. Birok bul jerde bir hadis var, bunu düşünüp alışınız gerek. Paygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslim'de kelет, Abu İbn Mas'ud radıyallahu anh rivayet kıladi. Paygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberlerden birösünü aytdı. Anı özünün kavmu uruşup, kıynaşıp, ziyan bergen. Oşondo al peygamber dua kıldı. Alar kafir bolganda oşon üçün ziyan ber. Allahumma gfir li kavmi fe innahum la ya'lemun. Bu Buhari Müslim'deki hadis. O Allah'ım men kavmumdu özün keçirgin. Alar ne antken alar düşünüşpey jatat, bilişpey jatat dep alarga kechirim surap dua kıldı. Emi bunu kantip biriktirebiz? Kafirlarga dua kılsa bolboyt kechirim surap. Anam bu hadiste kelip atat degende alımların arasında bir neçe oylar var, har kanday oylar. Birok Allah alem tuğraragı bul ne? Allahumma gfir ey Allah'ım özün keçir degende ahiretlik keçirүүnү maksat kılıp atkan jok. Bul dünyada ukuba oşo peygamberlarga ziyan bergende daroo kede Allah'tın cazası kelgende bul dünyada ele. Oşol bul dünyada men keçirip jaza berbey tur. Antkeni bular düşünmey, fa innahum la ya'lemun, antkeni alar ne? Düşünüşpey jatat dep alardын hidayatка kelүүsүnü kalagandыкtan dep aytышат. Bul alımlardын bir oylorundan Allah alem. Anam bul jerde dagы bir masele, janыңдагы достун канчалык таасирдүү болуусуна далил боло турган маселелерден. Жанагы Пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламдын абасы, анын кафир болуп өлүп калуусуна эң негизги себеп болгон ошо жанында жүргөн жоро жолдоштору болду. Sen ata babаңдын жолунан кайтып кетесиңби деп азгырып атып, kafir bolup ölüp kalısına sebep oldu. Oşon üçün adam balası bul jaşоодо özüne жүргөн adamların söz türde karaş gerek. Bizde Kırgızlarda dagы ne aytıp koyot, karga menен жүрсөң жегениң тезек болот жумбу? Oşol siyaqtı öyle. Kim menен жүргөн bolsoň, oşol nerseni tartip etet. Adamdын negizинен duşmanı üç nerse bolot da. Birincisi adamdын özünün nafsası. Nafsыңды tarbiyalabasaң, al жаман нерселерге тарта берет. Tarbiyalabasaң. Экинчиси болсо шайтан. Шайтан ачык айкын душман. Шайтан эч кимди унутуп калбайт. Ал биздин кан тамырыбызда, күрө тамырыбызда жүрөт. Мени шайтан унутуп калды окшойт, иши деле жок деген нерсе болбойт ал. Эч качан унутпайт. Ар дайым азгырып турат адамды. Качандыр адам ошо өзү шайтан болуп калып, шайтан жардамчысы болуп калбаса эле, ошондо таштап коюшу мүмкүн. Кой ишти кыл депчи. Башка эмелерге эч кандай таштабайт шайтан. Ар дайым. Üçüncüsü bul eң taasirдүүлөрдөн adamdын жүргөн жоро жолдоштору. Жанында жүргөн адамдар. Бул чоң таасир берет. Ошон үчүн ким менен жүрөсүн караш керек. Жакшы дос болсо, не кыямат күнү сага пайда берет. Бул дүйнөдө да пайда берет, ахиретте да пайда берет. Ошон үчүн Ибн Жаузи рахмахуллах bir hadis тескерет. Бул hadis өзү кээ-бир алымдар даих, кээ-бир алымдар сахих дейт, бирок майысы туура байын деди. Ибн Жаузи рахмахуллах эскерди. Айтат, жакшы адамдар бешке киргенде өздөрү менен жүргөн досторун көрбөй калса дейт. Айтат, биз паланчы, Аллахым паланчы деген биз менен жүрчү ушундай.
алда бизге жакшылыктарды эскертчи, жакшы амалдарды кылчы деп эскерет. Ошону көрбөй жатабыз дегенде, изхабу иля нар фахрижу. Бар тозокко барып аны алып чыгып келгиле дейт. Көрдүңүздөрбү жакшы дос? Ибн Жаузи рахмаллаху ушул хадисти эскерип туруп, ыйлап айтат өзүнүн жанындагыларга. Силерге бир жолу болсо дагы Аллах Таала жөнүндө эскерткендирмин балки. Эгерде бейиште мени көрбөй калсаңар, мени дагы эскерип койгула депчи. Ошентип алымдар ушул хадисти ушул жол менен эскерип кетет. Биз дагы ошентебиз, эгерде бейиште көрбөй калсак, баардыгыбыз бири-бирибизди эскергенге Аллах Таала ошондой достордон кылган болсун. Бул жакшы достун пайдасы, бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы пайда берет. Ал эми жаман дос боло турган болсо, Аллах Таала Куранда айтат: "Я лайтани лам аттахиз фуланан халила, лакад адаллани ан зикри." О, мен ушу өкүнөт да кыямат күнү. Ушу баланчыны дос тутпай эле койсом экен, ошо менен жүрбөй эле койуп отурмун. Ал эмне? Аллах Тааланы зикир кылуудан мени азгырды дейт. Ошон үчүн адамга таасир берүүчү нерсе жан жөөкөрлөрү. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы дуа кылганда, жана жакшы кеңешчи, падышаларга дуа кылганда жакшы кеңешчи тилеп дуа кылыш керек. Падышаларга эмне? О Аллахым, буларга жакшы кеңешчи, жакшы советтер бергин деп. Анткени адамдын жанында жүргөн адам чоң таасир берет да. Кээде ойлойсуң, бир президент бир указ чыгарып, бир иштерди кылса, ушуну билбей жатып, туура эмес эме кылып атат депчи. Бирок ошол нерсеге жанындагы адамдар таасир бериши мүмкүн. Ошо жанындагы адамдар кээде диндар адамдар болушу мүмкүн. Динге таандык алым болушу мүмкүн. Эмне? Нафсы бузулган, жаман бузук адам болсо, таасир берип, бурмалап кое берет. Ошон үчүн Аллах Таала баарыбызга ушу жакшы дос тандоого ийгилик берген болсун. Жана ошондой эле нафсыбыз менен, шайтан менен да күрөшүүгө жардам берген болсун. Бул бөлүм ушул. Кыскача ушундай. Бул бөлүмдө дагы суроолор болсо айта бересиздер. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.